шауып кетпесін, ашқол болсын деп бияқ сұрағаннан хорошо деп отыр. Ертең карьерасы бар, үйленілексің, үйленілек екен. Орусияда телефон аркылуу шалондук кылууга шектелген кыргыз жараны соттолду. Орусиянын Брянш облусундагы Клинцов райондук соту телефон аркылуу шалондук кылууга айыпталган 21 жаштагы кыргызстандыкка карата өкүм чыгарды. Соттун 10 июлдагы чечими менен ал топ адамдын алдын ала бүтүмү боюнча жаранга шалондук кылуу менен зыян келтирүү беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 2 жылга жатак абагына кесилди. Сотто айыпталуучу күнөөсүн жартылай мойнуна алып, жабырлануучуларга келтирилген чыгымды толук төлөп бергени кабарланды. Маалыматка караганда, кыргыз жараны адамдардын тобу менен бүтүмгө барып, курьердин ролун аткарып жүргөн. Алар жабырлануучулардын ар бирине телефон чалып, жакын тууганы жол кырсыгында күнөөкөр болуп калганын, маселени чечүү үчүн акча керек экенин кабарлашкан. Мындай жол менен алар жабырлануучулардын жалпысынан 400 000 рубль алышкан деп жазылат сот өкүмүндө. Мындай схема боюнча иштеген телефон шулундары күч алганын Кыргызстандын ички иштер министрлиги да эскертип келет. Быйыл февралда милиция алдамчылык менен алектенген эл аралык кылмыштуу топ кармалганын кабарлаган. Анда топтун катарында чет өлкөлүк жарандары бар экенин, алар улгайган адамдарга телефон чалып, жакындары жол кырсыгына кабылганын айтып, курьер аркылуу акча сурашканы маалымдалган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кыргыз кыздар да болгон. Туркиянын Коньо провинциясында чет өлкөлүк кыздарды сойкулукка мажбурлап иштетип келген кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу түрк басылмалары жазышууда. Маалыматка караганда, алар кыздардын сүрөттөрүн интернет баракчаларына жарыялап, кардарлар тарабынан тандалгандарды бир түндө 5-6 миң лирага баалашкан жана такси менен жолугушчу жерге жөнөтүп келишкен. Полиция аталган топту кармоо үчүн 3 айга созулган атайын операция жүргүзгөн. Жыйынтыгында 8 киши кармалып, алардын 5-и камакка алынса, 3-ү соттун көзөмөлү менен кое берилген. Ал эми Өзбекстан, Кыргызстан жана Азербайжандан келген 24 жабырлануучу өлкөдөн чыгарылган. Ошондой эле шектүүлөрдүн үйлөрүн тинтүүдө бир ок атуучу курал, 50 дана маңзат таблеткалары, 25 660 $, 95 205 лира, 70 000 өзбек суму жана алтын сөйкө, билериктер табылган айтылат. Официанттын айлыгын кардар төлөш керекпи? Юристтин жообу. Кафе ресторандарда тейлөөгө акы алуу мыйзамсыз. Бул тууралуу репортерге эчеге юрист Шердор Абдыкапаров билдирди. Анын айтымында бул талаш тартышта биринчи кезекте коомдук тамактануу кызматы боюнча өлкөлөр аралык мамлекеттик стандартка таянуу керек. Ага ылайык кафе ресторандар тамактын акысынан сырткары кошумча төлөм кое алышпайт. Кафе ресторандар өзүнүн чыгымдарын тамак жана суусундуктардын наркына кошот. Официанттын айлыгындагы ошол жактан чыгарып алыш керек дейт Шердор Абдыкапаров. Андан сырткары кардардан кошумча төлөм алууга керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо мыйзамы тыюу салат. Шердор Абдыкапаров коомдук тамактануучу жайлар өз алдынча эч бир негизсиз тейлөөгө төлөм өлчөмүн бекитип алганын белгилейт. Алар 12-15% деп өзүнүн ички жоосу менен эле бекитип алышкан. Бирок мен жогору айткан укуктук ченемдик актылар анын мыйзамсыздыгын көрсөтөт. Андыктан кардар тейлөөгө акыны төлөбөй койсо болот. Эгер мындай учурда кафенин жетекчилиги милиция чакырса, укук коргоогунун кызматкери мажбурлап төлөтүп же башка чара көрө албайт. Анда алардын кадамы бийликтен аша чабуу, кызмат абалынан пайдалануу болуп калат дейт юрист. Анын айтымында тейлөөгө төлөнгөн акча толугу менен официантка берилбейт. Өзүм деле жаш кезде официант болуп иштегенмин. 15%ды официант, бармен, администратор жана ашпозчу болуп бөлүшөт. Мен мисалы тейлөө акысын бербейм. Бирок мени тейлеген кыз же жигиттин өзүнө акча берип коем дейт Шердор Абдыкапаров. Вебкам уюштуруучусу Даниэль Ажиев Ташиевке кайрылды.
Вебкам студияларды уюштурган деген чек менен кармалган Даниил Ажиев соттук отурумда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасап, буга чейин алектенип жүргөн вебкам ишин токтотконун айтты. Даниил Ажиев түзгөн аянтчаларда интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүп, көп суммадагы киреше алып турган жана кыздар тартылган аныкталган. Атайын кызмат операторлор 3 нөмөт менен иштегенин, кызматкерлер болжол менен 18 жаштан 25 жашка чейинки 300гө жакын адамдан турганын кошумчалаган. Ал өткөн жылы 31 майда Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткенигине байланыштуу ага издөө жарыяланып, УКМКнын өтүнүчү менен Өзбекстандан Бириккен Араб Эмиратына учууга аракеттенген жеринен кармалып, 4-июнда Кыргызстанга өткөрүлгөн. Булак Назар Ньюс KG. 1 Айым Айгүл Жапарова Славян базары эл аралык искусство фестивалинин алкагында маданий иш-чараларга катышуу үчүн Беларуска барды. Маалыматка ылайык, иш сапардын жүрүшүндө ошондой эле жогорку деңгээлдеги бир катар эки жактуу жолугушууларды өткөрүү пландалууда. Минск шаарынын улуттук аэропортунан мамлекет башчысынын жубайын Беларустун эмгек жана социалдык коргоо министри Наталья Павлюченко тосуп алды деп айтылат маалыматта. Чалып кетпесин. Болбосун деп бияк сурагандан хорошо деп атам. Ертең карьерасы бар, үйленелексиң, үйленелек экен. Ертең да көтөрүш керек, карьерный рост бар, башка дегенде хорошо деген узакча сөздүн эки колго өзгөрдүм. Эркекче мына бакан бардым, очоң кочкоргочу. Мени түшүнбөйт азыр ал жакчы, эркекче Данияр. Сен менин положениема кирейин. Мени түшүнбөйт азыр мынчы. Барсам эки торпок жарабайт экен. Эки торпок сатайын деп баргам. Эптеп дагы бир торпок үйдөгүлөрдөн сат, бир торпок бергиле. Коюп беремек деп биздинде. Батам 5 жаз берем. Бир жарым кайта күнгө чейин бүтүп берлечи батам. Мен опордон толук алып башым. Аларда менин вакыттарда мусулман бар. Ал мен сенин деле ошол батам. Мен түсүнөм да, мен азаматтын сактап берген, мен насырып неметейин деп ошол. Алпак бешим болчу. Эркекче бакан, мен машина сүрөп өтүп Алтынбектен Владимир Жоқ, ал братандагы келип узакта сен сүйлөшүп кеткен. Алтына жабылды уже. ошону билем, турбабайт эле.